Саламатсыңар бөбөктөр. Жомок маалык туруусунан кыргыз элинин чык татырбас чыгайбай деген жомогун угасыңар. Илгери чыгайбай деген бир бай жашайт. Анын кемпири, кызы, таз койчусу анан аялы болот. Чыгайбай тамак аш кызганы, эч кимге эч нерсе жылдырбаган адам болчу. Элден обочо жалгыз үйдө олтурчу. Бөлөк бөтөн киши келип калбасын деп үйүн айланта камыш менен калап, астына камыш төшөөчү. Себеби камыш шуудурап, киши келатканын кабарлап турат да. Тамагын катып ичип катып жечү. Ошондуктан албай чык татырбас чыгайбай деп аталып калган. Бир күнү алдар көсө чык татырбас чыгайбай байдын айылына келди. Бир адамга жолукту. Жол болсун. Чолоочумун. Кудай коноктойт го сенин элди. Тетиги үй кимдики? Четте турган үйдү сөөмөй менен көрсөттү. Ал үй чык татырбас чыгайбай дегендики. Барсам кондурар бекен. Анда конбоңуз, ачка каласыз. Ал эч кимге эч нерсе таттырбайт. Абдан сараң адам. Байкап келейин барып. Ошентип алдар көсө эл орунга олтурганда чык татырбас чыгайбай байкана жакын барды. Атын коктуга байлап койду. 6 канат ак үй айланасына камыш салынган. Бир корокой жуушап жатат. 2 жалпак ташты алып, камыштын арасын шырп алдырбай ачып, ачык жерге таштардан коюп отуруп, байдын үйүнө жетет. Үйдүн тешигинен шыкаалап караса, төрдө бай отурат. Бай бичеси баладай камыр жууруп, кызы керчөө, таз койчу шыйрак куйкалап, күңү от чыгып, казанды этти менен шарактап кайнап атат. Буларды көргөндөн кийин алдар көсө атына барып, куржунун алып келип оңтойлуу жерге коет. Ассаламу алейкум. Алдар көсө салам айтып, шоп этип үйгө кирип барат. Алейкум ассалам. Жол болсун. Кудай конокмун. Жолоочулап келе жаттым эле айылым алыс. Жете албай калдым. Ошондуктан сердикине түнөп өтсөм дейм. Кон. Болуптур мейман. Көргөн укканыңды айт отур. Көргөнүмдү айтсам, байбиче баладай камыр жууруп, кызыңыз керчөө, койчуңуз шыйрак куйкалап отурган экен. Ошентип экөө бир топко бажактап сүйлөштү. Анан бай уйкусу келген киши болуп эстене берди. Мага жаздык бергиле. Уйку келди кыйшайын. Меймандын да башына бир нерсе койгула. Себети алсын. Кызы 2 жаздыкты алып келип, бирин атасына, бирин мейманга берди. Алдар көсү уктамыш болуп кээде көзүн ачып карап коюп жатты. Чык татырбас чыгайбай чын эле уктап, анын артынан баары уктап калышты. Алдар көсү акырын туруп, казандагы этти чыгарып, куржунуна салып, көтөрүп барып атына бөктөрүп байлап келди. Колдун шымын, күңдүн дамбалын уурдап, майдалап туурап, казанга салып койду да, уктабай аңдып карап жатты. Бир окумда бай турду. Эй, байбиче! Байбиче! Тур этти чыгар. Мейман уктап калды. Байбиче турду. Эт кармагычы менен табагын алып, этти чыгарды. Дасторкон салып этти байдын алдына койду. Үй караңгы. Бай этти кесселе кесилбейт. Эй, байбиче, мунун эт эмес го, бир бале го. Ошентип кайра жатып калышты. Байдын курсагы ач, өзөгү карайды. Эй, байбиче, уктай албай атам. Уктай албай койдум. Экөөнүн шыбырашканын алдар көсү угуп жатты. Эй, байым, карындагы майдан бир аякка салып берейин. Жеп жылуу жумшак уктап кал. Чоң аякка сары майдан бычак менен томуруп салып сунганда, байга жеткирбей орто жолдон алдар көсү илип кетти. Майды болсо бай алды деген ой менен кемпир карындагы майды ордуна кое салып жатып калды. Алдар көсү карындагы майды байкатпай алып, катып койду. Байбиче, канамайың, качан бересиң? Жок куй, эмеле бермедимби? Алганым жок. Байбичеси карындагы майды сыйпалап карап, таппай калды.
Aldar köse karındagı maydı götürüp arıp kancagasına baylap kayra gelip jattı. Erteң menen bay koyun jayıpka çıkardı. Ey bayeke, ötügümdü jamap alayın. Şivegeňizdi berip turasızpı? Şivegeni Bayviçeden sura. Bayviçe, şivegeňizdi berip turmuşu. Şivege jok, berbeyin. Bayeke, bayeke. Bayviçeňiz şivegesin berbey jatat. Hey, Bayviçe berip koy. Berip koy. Kempiri arı karap ыйлап, beri karap gülüp durup, bayağı şivegeni verdi. Aldar köse şivegeni uçkaştırıp alıp yolga düştü. Bay үйüne gelse kızı jok. Hey kızım kana. Meyman alıp ketti. Hem nüçün berdin? Hey özün ber de bakırmadın mı? Ay al kız demez. Ay şivegeni öttükümdü jamap alayın dep suragın. Men öttük jamap oçu şivegeni bergin demedim bele. Mına kızdan ayrıldık. Uşintip bayağı Saraň bay ıylagan boydan jer çapkılap kalgan eken bebekler.